эле кылым жашоодо элестетүүгө азыр кыйын болуп калды. 500 миң сомдон ашык каражатка курулган. Өткенде тартып бересиң. Телевизорда жоқ, телефонда жоқ, интернетте жоқ, иштеме жоқ. Аны биз кабыл алабыз, бирок ал эл айтпаса дагы бизде күндүк аппараттык кеңеш өтөбүз, ар бир жетекчибиз суроо жооп берет. Ушунда документтер өрттөнүп кетип, баягыдан бери издейм да, ошон үчүн таппадым чындап айтканда. Маалыматтан артта калгандан кийин ойлоп көргүлө. Кайсыл гана укмуштуу артта калып атабыз. Уже манакей. Эми ушуну менен мен жүрөгүм кысылат. Дагы ушинтип тура берем мынакей. Кыргызстан санариптик теле берүүгө 2015 жылдын июнь айында өткөн. Бул максатта бюджеттен 300 миллион сом бөлүнүп, андан тышкары социалдык пакетке кирген каналдарга техникалык колдоо иретинде дагы 154 миллион сом сарпталган. Арадан 3 жылдан ашык убакыт өткөнү менен ушул күнгө чейин санарип теле көрсөтүү жарыктуу тартпаган аймактардагы четтен чыгат. Алардын бири алыскы Чоң Алай районунун Жекенди айыл аймагы. Бул айыл аймактын тургуну Ынакбай Маматалиев санариптин салкын иштегенин, ага кошулташыл байланыштын начардыгын эстеген өзүн 19-кылымда жашап жаткандай элестетет. Маалымат болбогондон кийин ошол 19 эле кылым. Телевизор, телефон болмой сайын жашоодо элестетүүгө азыр кыйын болуп калды. Илгери мен армияда жүргөндө 3 айда кат барат деп удулсал эле жашап жүргөм. Жок, азыр мен макул эмесмин. Жекенди айыл аймагынын жашоочуларынын байланыш жана санариптик теле көрсөтүүгө болгон нааразычылыгынын бирден бир себеби мына ушул жерде катылган. Шибе айылына жакын жерде курулган бул сигнал таркатуучу жай 2017 жылы пайдаланууга берилген. Мунун курулушун Коңурбаев аттуу жеке ишкер тендерден утуп алып, курулушту жүргүзгөн. Мына могул курулуштун аянты туурасы 2, узундугу 2,5 метр, 500 миң сомдон ашык каражатка курулган. Биз айыл өкмөтүнө кайрылып, бул акча кайсыл жабдыктарга жумшалганы боюнча сураганыбызда, ал азыр бухгалтер жумушта жок, анын себебинен сметаны сиздерге бере албайм деген маалыматты уктук. Ал эми бухгалтер 2-3 күндө гана жумушка чыгат экен. Бир шамал болсо, кар жааган күндөрдө биз светсиз калабыз. Телевизорда жок, телефонда жок, интернетте жок, иштеме жок. Шамал болсо токтоп калат да, неме болуп жатат. Жакшы иштебей жатат. Бир тартаттан бир тартпай калып жатат. Байланыштын начар болуп, теле сигналдын улам жоголуп жатышы мына ушул жерге байланыштуу экен. Анткени бул жерде шамал дээрлик токтобойт десек болот. Себеби мунун курулушунда кабелдердин сапаты дагы эске алынбаптыр. Мына өзүңүздөр байкасаңыздар эле, бул байланыш операторлорунун кабели аябай бышык, атайын эрежелерге ылайык салынган экен. Ал эми жеке ишкер Коңурбаев болсо мындай арзан жагына качып, сапатсыз кабелдерди орноткону карапайым элге дагы, эксперт эмес адамга дагы түшүнүктүү болуп турат. Андан сырткары бул жерде коопсуздук эрежелери дагы эч кандай сакталган эмес. Себеби мал жай же болбосо элдер ушул жерден чыга турган болсо, кээ бир чубалгылар жерде жатат экен да. Телевышкага электр жарыгын кошуу үчүн 1200 метр аралыкка болгону 27 электр мамылары орнотулган. Алардын ортосундагы аралык 50 метрди түзгөн. Бирок мындай тоолуу аймактын шартын эске алганда, анын аралыгын кыскартып, мамылардын санын дээрлик 2 эсе көбөйтүү керек болчу. Мамылардын аралыгы узак болгондуктан шамал болгон сайын эле электр чубалгылары үзүлүп турган. Ошентип бир жеке ишкердин жана аны жалдаган жергиликтүү бийликтин шалаакылыгынан улам. 2 жылдан бери бир айыл аймактын калкы жапа чегип келет. Чындыгында мындай абалдан чыгуунун жолу болгон. Себеби телевышкага электр жарыгын жеткирүүнүн альтернативдүү жолдору башынан эле айтылган. Жердин асты менен эле кабелди көмүп келсек деген бир ой максаттарга келгенбиз. Жердин асты менен келген болсо, анан коопсуздугу жок, мындай үзүлбөйт деген. Азыр бул жерде кышта өтө катуу шамал жүрөт. Курулуш ишин жүргүзгөн Коңурбай Турдукуловго телефон чалып байланышканыбызда жарым сааттан кийин жолугушуп интервью бере турганын айткан. Көп узабай телефону өчүрүлүп, арадан 2-3 күн өтсө да жеке ишкер менен жолугууга мүмкүн болгон жок. Коңурбай мырзанын үйүнө барганыбызда да ал ошко кеткенин айтышты. Кошуналары болсо жаңы эле ушул жерде жүргөнүн, ушул эле айылда көрүшкөнүн билдиришти. Мындан улам сметаны көрсөтүү өтүнүч менен айыл өкмөтүнө кайрадан кайрылдык. Коңурбай аны таппай жүрөбүз да 2-3 күндөн бери. Үйдө жок экен, эместе жок экен. Тиги Сапаш аканы табыш керек. Ойду келди эле тартып бересиңер. Кандайсыз? Ойду келди эле тартып бересиңер. Кандай ой тартып жолу алардын жана эмне тартып бересиңер. издеп жүрөбүз.
Коңурбаев азыр депутатпы? Ооба, арке. Действующий депутат. Ооба. А депутаттын тендерге катышканга өкмөт барбы? Биз анда болуш керек. Ал депутат болгонго чейин болуп калган маселе. 2017-жылы депутат болду. Депутат болду. А берки Сапаш ака эмеге кеттир, Сарчелге кеттир. Бектемир ака деген бар экен го, зам. Аякта кызмат кылышат. Бизге ошо сметалар керек болуп атат да, кандай жардам бере аласыз? Сметалар ушул бухгалтерларын Айтмакчы, Жекенди айыл аймагынын башчысы Нургазы Акматов бул курулуштун сметасын башкы бухгалтер берет деп ишендиргени менен ал адам да бизге маалымат берүүдөн баш тартты. Мен өзүнө сурап алгам, мен бере албайм. А эмнеге бере албайсыз? Эмнеге беришим керек? Ой, элдер билиш керек да, канча акча коротулду. Ачык айкын болуш керек да. Турбайм. Жоогон сибели калган, элдин баары уже көрүп бүттү го. Болсо бизге да берип койгула да. Анын жашырып эмне кыласыңар? Калбыра келип порталдан карап алгыла турат ошол жерде. Кыргызстан боюнча көрсөтүп атам. Через портал өткөн порталдан. Демек бербейт экенсиз сиз, өзүңүз? Жок, мен бербейм. Ооба. Бирок сатып алуулар порталындагы маалыматта дагы жалпы сумма гана көрсөтүлүп, ал акчанын канча пайызы кайсыл материалдарды сатып алууларга, кайсыл кызматтарга коротулганы айтылган эмес. Мындан улам кайрадан айыл аймагынын башчысына телефон чалууга аргасыз болдук. Ал өз кезегинде дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жүргөндүгүн шылтап, 8-сентябрга чейин ишке чыкпай турганын билдирди. Көчмөндөрдө жүрөм мен. Жакшы келе жүрөмүз. Качан барасыз жумушка? 8-не кийин барабыз. А бухгалтерге телефон чалып айтып койбойсузбу, сметаларды жибер деп? Мен сизге почтамды жибердим эле го. Болду, байланышабыз. Райондун акими болсо Санарип аймакта жакшы көрсөтө турганын 2-3 күн гана кээде үзгүлтүккө учурап турарын белгилейт. Жумадилла Жапаров үчүн бул көптөрү мөөнөт эмес окшойт. Анткени ал Санарип айлап, жылдап өчүп жаткан жери жок деген ойду карманат. Ал район боюнча жалпы 100дөй үй гана Санарипке кошулбаганына токтолду. Ага ылайык Сары Булак жана Чат айылдары жана Карамак айылындагы жерге тал участкасынын калкы аналыктык телекөрсөтүүнү көрүп келишет экен. Ал эми улам бузула берген телевышканын финансылык иштерине аким кийлигише албай турганын билдирди. Бюджетке кийлигише албайм, бирок айтып коюшум керек, маалыматым бар, район жетекчиси 500 миң акча каражат сарпталган, тендерге берилген, ошол силер Коңурбай деп атасыңар, мен билбейт экенмин ким, жеке ишкер уткан, ал жерде техника чыга албайт. Ошол ар бир кирпичти адам көтөрүп алып чыккан. 1,5 километр аралыкка линия тартылган. Шагалындагы, суусундагы, ташындагы жөө көтөрүлүп алып чыккан. Машина чыккан жер бар, машинадан ар жака көтөрүп чыккан. Биздин чыгармачыл топ Бишкекке кайтаар алдында гана Коңурбай Турдукулов интервью берүүгө даярдыгын билдирип, суроолорубузга жооп берди. Ал тендер мыйзамдуу өткөнүн белгилеп, ага жүктөлгөн милдетти кынтыксыз аткарганын жар салды. 2016-жылы сентябрда бул Санарип курула турган эле. Ошого ЧП менен катышып ошол Санарип туткан 500 миңге. Ого бир здание курулган. 2,5. Анан плюс кошумча немелер. Электр чубалуулары, столба, баардык нерсени өзүм кургам, мен ташып чыгып баардык эме. Турдукулов буга чейин мындай объект куруп көрбөгөнүн жана тажрыйбасы болбогонун моюнга алат. Мындан улам тийиштүү адистерди жалдаганын айтат. Бирок ал кызматтарга канча акча коротулганын, курулушка керек болгон кирпич, чубалгы жана мамыларга канча сом сарпталганын далилдеген чек же жалпы сметасын көрсөтө алган жок. Ишкердин сөзүнө ишенсек, ал кагаздын баары өрттөнүп кетиптир. Мен былтыркы жылы мына чатыр берген эле да, жер тербегендечи. Ошол чатырым өрттөнүп кеткен да. Ушунда документтер өрттөнүп кетип, баягыдан бери издейм да, ошон үчүн таппадым чындап айтканда. Телевышканын курулушуна жумшалган акчаны жеке ишкердин эсинде калган баалар менен эсептеп көрдүк. Жалпы суммасы 5,5 миллион сом. Анын 90 миң сомуна туурасы 2, узуну 2,5 метр кепедей болгон жай курулган. Калган 410 миң сомго 27 мама орнотулуп, 1200 метрлик чубалгылар тартылган. Мен азыр Бишкек шаарында курулуш базарларынын биринде жүрөм. Бул жерде биз телевышкага кеткен курулуш материалдарынын, деги эле жумшалган материалдардын баасын, базар баасын белгилеп келгенбиз. Мисалы үчүн телевышкага электр энергиясын жеткирүү үчүн колдонулган А50 маркасындагы бул чубалгы, учурда мунун баасы 32 сом, 1200 метрди көбөйткөнүбүздө 38.400 сом болот экен. Мен карап турган буюмдун аты Травис же опорный деп дагы аталат. Бул ошол мамылардын үстүнө орнотулуп, чубалгылар тартылат.
Бул буюм мына могул чайник изолятор деп аталат экен. Изолятор менен кошкондо баардыгы болуп дүң баасы 1000 сомдон айланат. Ага кошумча 27 даана электр мамылары сатылып алынган. Анын ар бири 3000 сомдон айланат. Орнотуу үчүн жумушчулардын кызматына 2000 сомдон кеткенде, электр жарыгы 200 000 400 сомго тартылган. Эми имаратка келсек, ага болжолдуу 1000 кирпич керектелген. Анын баасын ташып келип, кыштык кынаптап койгонуна чейин эсептегенде 13 000 сомго чамалайт. Эшик жана кичинекей терезеге 4500 сом, чатырга 5000 сом. Пайдубалга коротулган цемент жана кумга 3000 сом жумшалса, жалпы баасы кызматтар менен кошулуп 25 500 сомду түзөт. Жыйынтыгында жалпы чыгаша айтылып жаткан 5,5 миллион эмес, анын жарымына да жеткен жок. Болгону 225 900 сомго жеткен. Көсөнүн акылы түштөн кийин демекчи, 1 жылдан ашык убакыт өткөндөн кийин гана Айыл өкмөт бул кабелдерди алмаштырууну чечти, бирок кайрадан бул жаңы кабелге дагы каражат жумшалып жатат, бирок бизге булга канча акча жумшалып жатканы тууралуу дагы ачык айкын маалымат беришкен жок. Айтмакчы, жергиликтүү жашоочулар журналисттер келер алдында гана ушул иштер башталганын белгилешип, жалпыга маалымдоо каражаттарын байма-бай алыс аймактарга келип, эл көйгөйүн угуп туруусун өтүнүштү. Ал ортодо жаңы кабелдер 50 000 сомго алынганын тендерди утуп чыккан Коңурбай Турдубаев билдирди. Коңурбай мырза акчаны өз капчыгынан жумшаганын айтты. Бирок чубалгыларды Чоңолай райондук РЭСТин кызматкерлери тартып чыгарган. Учурда ал да телевышкага кошула элек. Ал туташтырылгандан соң маселе чечилет деген да кепилдик жок. Анткени кошумча мамылар дагы деле орнотулган эмес. Ал эми биздин телеканал электиктерди түйшөлткөн бул маселеге тыкыр көз салып, көрүүчүлөргө маалымат берип турат.